өзгөндүн күрүчүндөй мөлмөлүм, созулганын зергердин күмүшүндөй мөлмөлүм, майындыгың жоргонун жүрүшүндөй мөлмөлүм, гүлзар кылчы жүрөктүн ай какшып жаткан чөлдөрүм. Күйдү мөлмөл аппагым, аламда сенди таппадым, издеп күн түнү мөлмөлүм деп какшадым, секин баскан Мекенибизде saat 18. Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби, баласында барды кою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен, бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде saat 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кадырлуу кеч, ардактуу угармандар, амансыздарбы? Апалар, эже-сиңдилер, Кыргызстандын булуң бурчунда бизди угуп жаткан ар бир угарманга жалындуу салам жолдойбуз. Өлбөгөн жанга жаз келет деген жакшы сөз бар кыргызда. Ошентип чыкылдаган аяздуу кыш акырындап бийлигинен тайып, жадыраган жаздын бийлигине эрксизден орун берер учур жакындап келатканын сезип дегендей күн аздан жылып, жаз жыты, жаз илеби келе баштады. Борбордо, чүй өрөөнүндө жерден кадимкидей ушул жашыл чөптөр кылтайып, баш багып, жаз белгиси билине баштады. Ошондой жагымдуу кечтердин биринде сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй бүлөлүк ОК радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Микрофондо мен журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Кутмандуу кечиңиздер менен, сүйүктүү угармандарыбыз, кайрадан эле сиздер менен Апалар мектебинде үн алышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ооба, биз бүгүн балдардын талантын өстүрүүдө эненин таасири канчалык деген теманын айланасында сөз кыла турганыбызды өткөн берүүнүн соңунда эскерте кеткен элек. Демек, бүгүн мына ушул тема боюнча сөз кылган отурабыз. Бүгүн студиябыздын кадырлуу коногу бар, белгилүү жазуучу, прозаик, кинодраматург Мырза Гапаров агайдын жубайы Осмонкулова Алмажан Каниметовна эжекебиз биз менен. Кош келиңиз эже, саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Убактыңызды бөлүп атайын келгениңиз үчүн ыраазычылык билдире кетели. Баягы кыргызда атын атаса куту сүйүнөт деген жакшы сөз бар эмеспи? Сизди жогоруда атай кеткенибиздей, белгилүү жазуучу, прозаик, драматург Мырза Гапаров агайдын жубайы катары билебиз. Агайды болсо Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер наамдарына ээ болгон, кыргызга аттын кашкасындай таанымал инсан катары тааныйбыз дегендей, анткени далай повесттери, аңгеме, пьесалары, кинематография тармагында жараткан эмгектери калың элге таанымал десем жаңылышпайм. Агайдын режиссерлук аркасында тартылган Көчө, Квартирант, Бабалар өрөөнү аттуу толук метраждуу көркөм фильмдерди көрбөгөн кыргыз жок болуш керек. Айрыкча улуу муундар ушул кинолор менен биз деле ушул фильмдерди көрүп чоңойдук дегендей, агайдын көз өтүп кетсе дагы эмгектери артында калыптыр. Сиздей жубайы дегендей, өнөр жолун тандаган уулдары артында. Ошого каниет кылалы. Азыр болсо сиз ушул небере жыттап, уул келиндин урмат сыйында, жалпы элдин урмат сыйында жашап жаткан чагыңыз болсо керек, эжеке. Угармандар менен учурашып, өзүңүз тууралуу кыскача айта кетсеңиз, анан уктуруубузду өзүнүн угу менен улайлы. Рахмат. Бул киши менен мен 66-жылы таанышып, анан 67-жылы баш кошконбуз. Бул таанышканым кандайча таанышкам? Илгери 66-жылы ошо мен 8-класста окуйт элем. Жанымдагы кошунамдын кызы, кошунабыздын кызы менден 1 жаш улуу эле. Ал 8-де бүтүп эле чолпон фирмасында иштеп калган. Анан бир күнү келип эле, алма биз бир жаңы жылдык немеге баралычы, мен пригласительный алып келдим деп калды. Болуптур, барайын деп. Анда школьный форма менен баргам. Барып анан бийлеп атсак эле, ошо фойеге залга бир жигит келип калды. Келип эле экөөбүздү бузду дагы мени чакырды. Бийге чакырып атып эле, ой, сиздин 1 балыңыз болсо керек, бул Наташа Ростовонун 1 балындай деп калды. Анан жок, мектебибизде көп эле болот бал деп коем. Ошентип таанышып, анан мен деген эмне иш кыласыз дедим. Эмне иш кыласыз десем, мен телевидениеде иштейм.
бирок жазуучумун деди. Китеп жаздыңыз беле десем, ооба, биринчи китебим, повестим ушу Мейман деп калды да. Анан мен Мейманды окугам, атыңыз ким эле десем, Мурза Капаров деди. Мейманды мен айылыбыздын библиотекасынан китеп алып окуп турчумун да. Келсем эле ушу бир жеңебиз библиотекачы эле, бир жакшы Ленинчил жаш деген журнал келди, жакшы повесть бар экен, мен окуп бүттүм, 1 саатта эле окудум, шуну окучу деди. Алып кеттим, барып 2 саатта эле окуп бүтүп коюп, ыйладым, түнү менен ыйлап чыктым. Себеби Сапар деген бала бар, ошол шаардан айылга барып поездга буту эметип калат да, тепселип калат. Ошону аябай ыйладым да. Анан баягы жерден бул киши айтса эле жаман сүйүнүп кеттим. Ой, мен окугам бул китепти десем эле, ал дагы жандана түштү да. Мен окурмандарым бар экен го деди да. Анан ошентип китепти окуп, таанышып, муну менен адресимди бердим. Адресимди алып кат алышып жүрдүк. Катты мен жазганда дагы аябай көп жазат элем. Жанагы 12 барак тетрадты бүт жазат элем. Айылда эмне болуп атканын, үйдө эмне болуп атканын баарын жаза берет элем да. Албатта ручка менен отуруп кат жазчу эмес белек. Анан ручка менен жазат элек да. Анан ошентип жүрүп, баягыны окуп мага келет, кат келет эле, моя писательница деп келет эле да. Мурза Капаров агайдан. Ошондон келет эле, кишиден келет эле. Ошентип жүрүп, анан бир жолу кат келбей калды. Узак эле келбей калды. Эмне болуп кетти дейм. Кат алып жүрүп көнүп калгам да. Почтальонубуз орус аял эле, ат минип жүрүп каттар, газет таркатат эле да. Ошентип жүрүп, анан бир күн эле 1 айдай өтүп кетти. Тем эле атын чаап келатат бизден үйгө. Алма тебе письмо деп. Анан Москвадан келди деп. Москвадан мага кимден келет кат? Нет, это не мое письмо, в Москве никого нет у нас. Десем, возьми, прочитай деди. Алып туруп эле ачсам эле, моя писательница дегенден анан тааныдым. Да, действительно мага келген кат экен деп. Ошентип жүрүп, анан 67-жылы баш коштук. Ноокатка алып кетти мени. Апам далай эле мага, койсоң балам, узак жер, ата бабабыз тааныбаган жер деп калат эле. Ой, апа, мен жакшы көрөм да бул кишини деп калам да. Бул баланы мен жакшы көрөм да деп, анан алып келчи бир көрөйүн деди. Анан бир күнү барып ээрчитип барсам, апама жагып калды. Анан кой, барсаң бара бер деди да. Ошентип алып кетти мени. Ноокатка алып баратып, ноокатын аябай мактайт эле да. Ар кимдин өзүнүн туулган жери жакшы да. Ой, Өрүкзар, алма бак деп. Самолеттен түшүп келатабыз, таксимен адырлар, биягы деле. Чөбү жок адырлар, биягы деле тоолор. Анан ыйладым баягы жерден. Анан биз менен Асанкан Абдыкадыров деген жазуучу бирге барганда, өзү дос эле да. Ал алдыда отурат, биз артта отурабыз. Анан кана Өрүкзарлар, эч кандай Өрүкзарлар жок го деп ыйласам, ой, Шорду, сени бир жерге алып барат, бул үңкүр, үйү да жок мунун деп тамашалап. Экөө тамашалашып сүйлөшөт эле да. Ошентип анан жакшы эле жер экен, бардык. Барсак, бир кемпир тосуп чыкты. Эжелери оор экен, зорго басат экен. Баягы жерден апаман сурагам да эми, кандай келин кандай болот, кандай болуп барыш керек десе, апам казактын кызы да. Салам сала берсең, то есть жүгүнө берсең эле сен жакшы келин болосуң деген да. Анан баягы жерден жүгүнө бериптирмин, үйгө да келип жүгүнүптүр. Тигилер уккан экен да, бир орустун кызына тияктан аркалыктап келатат экен, орус экен дептир. Анан айланып кетейин, мусулмандын эле кызы экен, жүгүнүп атат деп ошентип үйгө кирип деле жүгүнө бердим. Анан чалым айттай болду эми десе, нет, так надо деп эле тамашалашып жүгүнүп ушинтип келин болгом. 3 күн той болуп бүткөндөн кийин анан таштап алып Бишкекке келе берди, себеби иштейт да. Мен кала бердим. 3 күндөн кийин эле кайын журтта калдыңыз. Кайын журтта Ноокатта тетиги тоонун башында калдым. Анан апам мени аябай жакшы тарбиялап, апам бизди кара жумушка да көндүргөн, үйдө дагы тырнактайм, мен казан асып неметип, анан аралашып кеттим. Эч кандай бир неме болбой эле. Казан асып, эшикти шыпыр десет, кошунан үйүнө чейин шыпырып салчумун. Ар жакта ошондой эле. 5те туруп шыпырат. Анан атам, кайнатам аябай жакшы көрчү. Айнанайын, атаңа рахмат, энеңе рахмат деп ошо рахматын айтып отурчу. Ошентип эле анан келин болуп калдым ал жерден. Анан 7 айдан кийин келди.
3 күндөн кийин кеткен бойдон 7 айдан кийин келди. Анан атам кайнатам урушуп алып кет, каякта жүрсөң дагы алып кеткин дагы, бирөөнүн баласын мага мусафир кылып таштабагын деп аны алып келип квартира снимать этип жүрдүк бир өзбектердин үйүндө, Жершин бульварында. Ошол жерде анан уулубуз туулду. Ошентип анан кийин уулубуз туулгандан кийин дагы кеттим мен тияка ноокатка, кайын журтка кетип ошол жакта 1 жашка чейин анан уулубуз чоңойду. Анан келдим. Мен берде турганда квартирада жашайбыз, кыйналып да кеттик. 20 жыл адам көмүр алып келиш керек, отун алып келиш керек. Анан мени ошол жака алып барыңыз дедим да. Ошо сиз дейт элем. Менден 11 жаш улуу эле да. Ошо сиз деген бойдон сиз деп калдым да. Тияка барсам баары эле сиз дейт экен бүйөлөр. Окшоп эле калды да. Ошентип жүрүп анан турмуш курдук. 2 уулду болдук. Кудайга шүгүр, өзү да тиги балдарын бир башкача кылып тарбиялачу да. Уктап атканда музыка коюп койчу. Шостакович, Моцартлардын пластинкалары бар эле бизде коюп кой. Проигрыватель бар эле, балдарым музыка менен гана уктайт деп. Анан кичине уулубуз музыкант болду. Саксофонист. Ушу шаардагы эң жакшы саксофонисттердин бири. Чоң уулум художник болду. Ал художественныйды бүтүп художник. Ушу 2 уул ортосунда кыз бар эле, чарчап калган кыз. Бир жакшы эле ушу чыгармачыл адам менен жашаш абдан кыйын. Абдан кыйын. Балдарды алам дагы кетип калчумун иштесин деп. Иштейт эле. Кийин анын квартира болуп, жакшы 3 комнаталуу квартира алып 4-микрорайонго көчүп бардык. Анда эми бөлмөдө көбөйүп калды. Ошентип библиотекабыз бар эле. Бир дубал бүт библиотека эле. Китептер көп эле. Балдар китеп окуп жүрүп чоңоюшту. Экөө китепти алып алып эч ишке чыкпай китеп окушат эле. Анан музыканттар жөнүндө китептер бар эле. Мени болсо окууга тапшырды. Тиги институт ускосын сен окушуң керек байбич. Окубай калбай деп мени окууга тапшырды, окудум. Бүттүм аны. Хоро дирижерский немени бүтүп, мен дагы андан кийин специальность боюнча иштеген жокмун. Театрга барып эле хордо отуруп, хордо иштедим. Опера балет театрында. Музыка жагынан жакшы турбайсызбы? Музыканан балдарым дагы ошо кичине уулум ал дагы тапшырган, художественныйга тапшыртканбыз. Анан апа мен музыкант болом, мен художник эмесмин деп анан Күрүнкеевага тапшырды. Бир жерде Күрүнкеевада бир тааныш келин бар эле. Бирге театрда иштеп жүрүп анан Күрүнкеева мугалим болуп кеткен. Ай сен текшерчи, ушуну музыкант болом деп атат. Сулух деген бар бекен десем, ой Сулух аябай окumuş экен, бул музыкант болуш керек сиздин балаңыз деп. Ошол түрткүлөп анан. Канча жашта эле ошол убакта? Эми мектепти бүткөн эле кез эле да. Мектепти бүтүп. Сөзүңүзгө аралжы эже. Биз угармандарга дагы белгилей кетеличи. Бизде бүгүн мейманда белгилүү жазуучу, прозаик, драматург Мырзагапаров агайдын жубайы Осмонкулова Алмажан Каниметовна эжекебиз мейманда. Биз бүгүн эженин катышуусу менен ушу балдардын талантын өстүрүүдө эненин таасири канчалык деген теманын айланасында сөз кылганы турабыз. Эже жогоруда айта кетти, ушул 2 уулду тарбиялап өстүрүшкөнүн, экөө тең ушу өнөр жолун тандаган инсандар болгонун, азыркы учурда дагы ушул бир уулу саксофонист, музыкант, Кыргызстандагы белгилүү саксофонисттердин бири. Ал эми экинчи уулу ушу кыл калем ээси, сүрөтчү болуп кесип аркалап жүргөн инсандар экен. Ушул мейманыбызга суроолоруңуздар бар болсо, же болбосо тема боюнча суроо, сунуш, пикирлериңиздер бар болсо, ардактуу угармандар, биз менен байланышка чыга бериңиздер. Түз эфирдеги номерибиз 0312 91 19 19 сандары сиздер үчүн кызмат кылат. WhatsApp же болбосо Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүү калтырууну каалаган угармандар адаттагыдай эле 075 53 16 64 сандарына билдирүү калтырыңыздар. Улуу талант ээлеринин Мырзагапаров менен Алмакан эженин үй бүлөсү кантип жаралганы жөнүндө жогоруда айтып бердиңиз. Эми ушул балдарыңыздын өнөр дүйнөсүн тандап калышына дагы негизги себептерди мындай айта кеттиңиз. Баягы агайдын ушу кичинекейинен баштап музыкага жакын кылып, уктаса дагы музыка менен уктасын деп дайыма музыка коюп койгону,
китепти сүйгөнү, мына ушулардын баардыгы азыркы учурдагы өсүп келе жаткан муунга дагы өзгөчө бир мындай үлгү болсо керек деп ойлойм да. Балдарыңыздын негизи өздөрү ушул өнөр дүйнөсүн тандап калышына негизги себептери эмне болду? Булар кимдир бирөөнүн түрткүсүнөнбү же өздөрүндө табияттан берилген шык жөндөмдүн аркасында тандаштыбы ушул кесипти? Адатта мындай болот го, кээ бир учурда ата энелер баягы сен апаң врач болгон, сен да врач болушуң керек, атаңдын жолун жолдо, апаңдын жолун жолдо дегендейчи. Бир мындай сиздер дагы чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдар болчусуздар да, анан ошонун таасиринен болдубу же өздөрүндө бир табияттан берилген жөндөм бар беле? Бул балдарда өзүнүн Кудайым берген жөндөм бар эле да. Мына чоң уулум кичинесинен сүрөт тартат эле. Өзгөчө балдар менен мен үйдө эле болдум да. Себеби мына балдарды көбүнчө эне тарбиялайт. Кыз баланы дагы, уул баланы дагы эне ар дайым балдардын жанында болуш керек эле. Мен ошон үчүн ар дайым балдардын жанында болуп жүрдүм. Чоң уулум бир жолу сүрөт тартты да. Узун дарак кылып, анан эң башында чымчыктын уясы турат, ичинде балдары турат. Анан баягы дарак менен жылаан келатат да. Жылаан келатып, апа айтыңызчы, мынау жылаан жете албайт уяга. Ой, балам, эч качан жете албайт. Өзү тартып алып, өзү тартып мага суроо берип атат. Эч качан жете албайт ал жылаанга дедим да, десем сүйүнүп кайра ошентип калган. Андан кийин бир сүрөт тартты. Мени кухняда тургузуп коюптур. Анан папасы болсо креслодо отурат, неме гезит окуп. Анан мен кухняда тамагымды жасап, казанымды жаап коюп, баягы бир креслого келип мен отуруп, ох деп чарчап отурсам, бир маал деле жок болуп кеткен. Анан көрсө барыптыр дагы мени диванга отургузуп тартып келди да, газет алып. Атасын кухняга тургузуп коюптур. Анан папасы: балам, мен эми тамак жасайынбы силерге десем, апам чарчап калды да, чарчап калганда сиз жасайсыз да деп ошентип айтып. Өзү уже немесинде бар да бул баланын. Берки музыкант болсо постоянно музыка менен болду да. Менде да китептер көп эле музыка жөнүндө, композиторлор жөнүндө өзү окуп, ошолорду өзү кызыгып, анан кийин музыкант болуп калды. Демек, баланын талантын өстүрүүдө эненин таасири да зор экен да. Эненин таасири абдан зор. Себеби эне, ата деген акча табыш үчүн, тамак табыш үчүн кетет да. Көбүнчө эне менен калат да бала. Ошон үчүн ар дайым ушу эне кыз баланын дагы, уул баланын да жанында жүргөнү жакшы да, жанында болушу жакшы да. Балаңыздын саксофонду тандап алганы кандайча болду? Өзү тандадыбы же? Бул биринчи вокальныйга тапшырдым. Жана менин таанышым бар эле, Анара Тажибаева деген мугалим. Ошол анан вокалга неметели, бул абдан жакшы ырчы болуп чыгат, үнү да бар экен да деп туруп, анан өзү ошо Куринкеевада окуп жүрүп көрүп жүрдү да. Бүт отделенияларды, вокальныйын деле, тиги эстрадныйын деле, симфоническийин деле. Анан ошол саксофонду тандап алды да. Анан джаз жөнүндө да көп окучу экен да балам. Анан ошондон саксофонду тандап алды го дейм да. Анан канча жыл окуду балаңыз саксофондо? Ошол жерде 4 жыл окуду, училищанын немесинде. Анан кийин институтка тапшырып, институттан бүттү. Көбүнчө ата энелерден угуп калам да, музыкалык мектепке берген балдар бир 2-3 жылдан кийин эле тажап кетип, анан апа болду таштайм деп ошондой болушат экен да. Анан сиздин балада андай болгон жокпу? Тажаган жок, эч ошол кызыгып окуду да, ошону аябай кызыгып окушту. Тиги чоң уулум деле ошо художественныйда аябай кызыгып окуду. Тарткан сүрөттөрүн ар дайым мага келип көрсөтүп, атасына келип көрсөтүп, ошентип жүрүп окуп бүттү. Анан армияга кетип калды, анын ортосунда армиядан келип дагы улантып окуду да. Негизи үйлөмө аспапта деп коет эмеспи бул саксофонду? Анан негизи үйлөмө аспаптар дагы бул өпкөгө жакшы деп угуп калдым. Ден соолукка да жакшы, мынтип үйлөгөндө дагы мындай өпкө тазарып турат. Дыхание алат да, туура дыхание алып туруп неме ойношот да. Жакшы эле, ден соолуктары жакшы эле болду. Ошентип музыкант болуп калышты. Бул сүрөтчү уулуңуздун жанагы кичинекей кезиндеги жанагы бакты тартып, анан башында уяны тартып, кайра өзү жылаанды тартып, бирок бул жетпейт дегени аябай мага ушундай бир өзгөчө таасир калтырып атат да. Менин дагы иним сүрөтчү. Анан негизи ошо сүрөтчүлөрдүн жан дүйнөсү мен үчүн аябай кызык да. Булар
азыр сиз айтсаңыз уулуңуздун жанагы элестетүүлөрүн, оюндагы нерселерин айтсаңыз, буларда таптакыр бир ушундай бир жомоктогудай бир башкача дүйнө бар окшойт деп ойлоп калдым да. Мисалы үчүн ал ошол чымчыкты жегизгиси келбей атат өзү делечи, бирок эми жыланды тартпай деле койсо болмок да дегендей ойлоп атам да. Бирок ошол турмуштун да бир ушундай нерселерин ушу бала чагынан эле көргөн сыяктуу да, мындай жакшы нерсеге жамандык дагы аракет кылат, аны бузганга деген нерсени бала кезинен көргөнүчү. Бирок ошол жакшылыкка жаман нерсе жетпей эле койсо экен дегенде ошол бала кезинен баштап боорукерлик бар боорукерлик. Чындап эле сизди аяп жанагы сүрөттү алмаштырып тартты. Кайра атасын тиги ашканадагы кылып тартканычы, бул чындап эле өнөр дүйнөсү оңой дүйнө эмес да, бүтүндөй өмүрдү, ушул бүтүндөй бир адамдын өмүрүн музыкага арнаш же болбосо чыгармачылыкка арнаш дагы оңой эмес да. Бир учурда мындай баягы солгундап калган учурлар болот, же болбосо илхом азайып калган учур дейбизби, же идеялар келбей калган учур дейбизби, буну чыгармачыл адамдар эмне деп атайт, бирок ушул чыгармачылык жолдогу кризистери жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы үчүн ошол кыйынчылыктары болду беле, ошентип кыйналган же чыгарма жарата албай калган, ошону изденүү жолунда бир нерсе таппай калгансыган, жаргата калгансыган абалга туш болгон учурлар болгонбу? Эми болсо керек, өздөрү билет да, мага анчалык неме билдирбейт эле да. Мага эч качан билдирбейт. Же мени аябайт эле го, ошондой нерсе болот эле да. Өздөрү эле ушул аракет кылып, өздөрү мына уулум жанагы немени жазды эле, бир джаз фестиваль болуп кайсы жылдары Апендинин түшү деген чыгарма жазган. Ошого 3-чү премияны алган. Билгизбейли, саксофонист балам жазып калат. Анан ыр жазат эле. Бул бала кичинесинен эле 3-чү класста бир поэма Азиза Гапарова деп бир тетрадка жазыптыр, окусам өзүнүн классы жөнүндө жазыптыр. Өзүнүн ошо бирге окуган балдар жөнүндө жазыптыр да. Ким кандай окуйт, ким кандай тоскоолдук кылат немеге. Мен ошо аябай окуп, аны да папасы алган, анан эмне болду, ошо ойдон жоголуп кетти да. Поэма Азиза Гапарова деп. Азыр жазабы балаңыз? Азыр жазбайт, берки чоң уулум кээде ыр жазып калат. Чоң уулум. Экөөндө тең бар турбайбы? Экөөндө тең, искусствонун адамдары экөө тең, бар экөөндө тең. Чымыны бар деп коет, бар. Чыгармачыл адамдар. Анан мына мейманды чыгарганда сүрөтүн ошо чоң уулум ичиндеги графика бүт сүрөттөрүн ошо чоң уулум тарткан. Мына жерде. Андай графический сүрөттөр да. Бул китеп агайдын көз өткөндөн кийин сиз өзүңүз үй бүлөңүз менен, балдарыңыз менен мурун чыгарган өзү. 60-жылы китеп болуп чыгарган. Анан мен окугам да бул китепти. Анан оокатка барганда ошо ноокаттык балдар үчүн мен ушул китепти таап туруп чыгарышым керек дедим да. Бул китепти таппай койдум, библиотекалардын баарын кыдырып таппай койдум, жок экен. Анан бир книжный палатага барып көрөйүнчү, ал жерде болуш керек деп, книжный палатага барсам бир экземпляр бар экен. Анан директоруна кирип эле берип турсаңыздар ушул китепти мен паспортумда таштап кетейин, ксерокопия кылып алайын десем, жок эче, мен өзүм эле сизге ксерокопия кылып берем деп, аябай жакшы директор экен. Өзү ксерокопия кылып берип, анан ошондон чыгаргам да ушул китепти. Абдан жакшы. Бул ушул мейман деп аталган. Тарбиялоо мааниси күчтүү да бул китептин. 62-жылда эле азыр деле актуалдуу бул китеп. Себеби ата-энелер карабайсыздарбы, балдарын таштап акча табыш үчүн кетип атышпайбы? Ноокатта көп аябагандай ошондойлор. Балдар көчөдө калып атат. Тайнетага чоң эне болгону менен балдар ата-эненин тарбиясын алыш керек, эненин мээримин алыш керек булар. Кыздар особенно. Кандай келин болот бул чоңойгондо ошо кыздар? Эненин мээримин алган жок да. Түйшүк, баары эле түйшүк деп жүрүп, мына балдарды да унутуп коюп атышат. Анан ошондон мен мейманды чыгарып келишим керек. Мага аябай таасир эткен эле ушул китепти, анан келип мейманды чыгаргам да. Ооба, берсеңиз эже, ушул чыгарма, мейман деп аталган чыгарма сиздин мындайча айтканда бүтүндөй өмүрүңүздү коштоп жүргөн чыгарма сыяктуу экен, Сиз ушул китепти агай менен тааныш элек кезиңизде окуп, тааныш электе окугам. Бизди Фейсбуктан башка социалдык тармактардан угуп жаткан угармандарга дагы, көрүп жаткан көрөрмандарга дагы айта кетким келип турат. Мырза Гапаров агайдын Мейман деген чыгармасын балдарды тарбиялоодо дагы үй бүлөнүн баягы
биримдигин бекемдөдө дагы чоң жардам бере турган ушунчалык мыкты чыгарма катары эже сунуштап жатат. Мен дагы окуп чыгайын деп ушундай кызыгып калдым. Сөзсүз түрдө окуйм. Чындап эле балдар үчүн өтө маанилүү болгон нерсени биз эч убакта жерге таштабай, мындайча айтканда, ала жүрсөк, улуу муундардын бизге калтырган өрнөктөрүн өмүр бою колдоно жүрсөк, бул эң жакшы болот эле деп айткым келип турат. Себеби мындай кичинекей эле китепче экен, бирок мунун ичинде эмне деген тарбия камтылган. Азыркы балдарыбыз көп учурда көп убактысын сиз айткандай бир чети ата эненин баягы ар кайсы жакта иштеп кеткендигине байланыштуу жалгыз калып жатса, экинчи четинен ушул ата энеси бар болуп туруп эле ушул телефондо отуруп көп убактыларын бекерге өткөрүп, же болбосо пайдасыз нерселер, керек болсо коркунучтуу нерселер жөнүндө интернеттен ар кандай маалыматтарды алып, психикасын жабырката турган нерселерди алып окуп үйрөнүп жатышат да, көп убактысын ошого бөлүп. Ошол бирок ушул мындайча айтканда бул китепти окуса абдан жакшы болот деген сунушту мен да айтып кетким келип турат. Урматтуу апалар, айрыкча балдарыңыздарга көңүл бурсаңыздар, ушул китепти окуп өздөрүңүздөр деле бир кандайдыр бир мындай азык топтоп алсаңыздар, андан кийин балдарды тарбиялоого зор салымын кошот деген үмүттү мен ошо ойлоп турам да, ушундай болот депчи. Агайдын эми бекеринен жазылган чыгармалар эмес, бул жөн эле жазылган чыгармалар эмес. Айрыкча ушул совет доорундагы биздин жазуучуларыбыздын өткөн агайларыбыздын чыгармалары, мындайча айтканда, ар бириси өзүнчө бир тарых, ар бири өзүнчө жашоо, бүтүндөй өмүрдү камтыган чыгармалар. Ошондуктан баягы айтат эмеспи, тарыхка кайрылмайын, эч ким келечегин кура албайт дегендей. Андыктан ушул мыкты чыгармаларды балдарыбызга окуп берсек, өзүбүз окусак, азык топтосок жан дүйнөбүзгө, руханий азык топтосок жакшы болот деген каалоомду айткым келет. Ардактуу угармандар, биз уктуруубузду андан ары улантабыз. Бүгүн бизде мейманда ушул белгилүү жазуучу, прозаик, кинодраматург Мырзагапаров агайдын жубайы Осмонкулова Алмажан Каниметовна эжебиз. Биз болсо эже менен биргеликте балдардын талантын өстүрүүдө эненин таасири канчалык деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Билдирүүлөрүңүздөрдү калтырып, суроо сунуш пикирлериңиздер болсо айта берсеңиздер болот. Азыр биз жагымдуу бир чыгармага орун берсек, андан кийин маегибизди андан ары улантмакчыбыз. Ардактуу угармандар, өнөр дүйнөсүнө кадам койгон, өнөр дүйнөсүнө бүтүндөй жашоосун арнаган инсандар жөнүндө берүүбүз сиздер үчүн да абдан кызыктуу болот деген ойдомун. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Narizde, uvalaşıp oynup
убактысын арноо бул ата эненин балага кылган эң баалуу белеги. азыр мына ушул Үй бүлөлүк радио, Окей радиосу. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй бүлөлүк Окей радиосунун апалар мектеби уктуруусу. Бүгүн биз балдардын талантын өстүрүүдө эненин таасири канчалык деген теманын айланасында сөз кылып жатканыбызды жогоруда дагы белгилей кеттик. Бизде мейманда Кыргызстанга, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал белгилүү жазуучу, прозаик, драматург Мырзагапаров агайдын жубайы Осмонкулова Алмажан Каниметовна эжекебиз бар. Биз бүгүн ушул балдары өнөр жолун тандап алган инсандардын үй бүлөсү, алардын ошо чыгармачылыктагы жолу тууралуу сөз кылып жатабыз. Эки уулду тарбиялап өстүргөн бул үй бүлө ошол эки уулу бирөөсү музыканы же болбосо музыка дүйнөсүн саксофонист болуп, экинчи уулу болсо кыл калем дүйнөсүн тандап, белгилүү сүрөтчү болуп өнөр жолун улантып келаткан инсандар экен. Эмесе биз ушул үй бүлө тууралуу дагы маегибизди андан ары уланталы. Эже бүгүн бизге студиябызга ошол агай жөнүндөгү китептерди, агайдын жазган чыгармаларын алып келген экен. Ушул агайдын көз өткөндөн кийин дагы ошо үй бүлөсү менен биргеликте ушул китепти кайрадан басып чыгарышкан экен. Мейман деп аталган аңгемени ошол туурасында деги эле китептин азыркы учурдагы баасы, азыркы учурдагы коомчулуктун китепке болгон мамилеси, үй бүлөлөрдүн, балдардын, ата эненин китепке болгон мамилеси, деги эле ушул сиздин ушул китепти чыгаруудагы, аны таратуудагы кыйынчылыктарыңыз, басып өткөн жолуңуз дегенде мына ошолорго токтолуп кетиңизчи. Китепти чыгардым го, мейманды чыгарганы менен аябай кыйналдым. Мен ойлодум эле ноокатка алып барсам, ноокаттык балдарга аябай керектүү китеп деп. Себеби тарбиялоо мааниси күчтүү китеп бул. Балдар окуса жакшы болот эле. Балдар таштап ата энелер Россия, Казакстанга кетип калып, иштегени кетип калышат, балдар калып калып атат да. Ошого аябай таасири тийсе керек деп мен чыгарып баргам, бирок эч кандай ноокаттуу мектебине 103 мектеп бар ал жерде. Алышкан жок. Бир гана Мырзагапаров атындагы мектеп бар, интернат, гимназия. Ошол директор келип гана алып кетти. Директор абдан неме да, мындай жакшы аял да. Билимдүү аял. Ошол угуп эле сразу келип алып кетти ушу 100 китепти. Анан Баткенге бердим. Кыйналдым, сата албадым. Сатыш кыйын болду аябагандай. Неме тиги басмаканага дагы төлөп алдым да. Илгери китептерди чыгарат эле басмаканалар гонорар берет эле. Азыр болсо кайра басмакаларга төлөшүбүз керек да. Төлөп китеп чыгарыш керек. Мен ушунчалык жазуучуларды аяп кетем да. Китептерин чыгарыш үчүн бай болуш керек да. Кайсы жазуучу мынчалык бай? Да эмес. Эптеп септеп акча таап, спонсор табышып чыгарышат китептерди. Мен дагы ошентип Мырзагапаровдун китептерин, чыгармаларын чыгарайын дейм. Пьесалары бар, пьесаларын театрлар үчүн чыгарайын дейм, чыгарыш кыйын болуп атат. Пенсиядамын, пенсиям 7000 эмнеге жетет? Балдар айлыкка иштешет, бала чакалары бар, кыйын да. Ушул мейманды чыгарганда дагы кичине чөп бар эле, аны саттым ноокатта. Теректер бар эле, аны саттым. Анан кичине карыз алып, калганын карыз алып, кийин кичине китеп сатып, ошол карызымдан кутулдум да. Зато мынандай жакшынакай китеп чыгарып алдым. Ошол анан сулуулуктан улуулукка деген китепти белгилүү жазуучу, сынчы, ошол ноокаттык жигит Абдикерим Муратов деген жигит жыйнак кылып бүт статьяларды жыйнап ушул китепти ошол киши чыгарган. Бирок эмне үчүн теги эмеде жатып калды алынбай. Бирок мен 50 миңдик китеп алдым ошол жерден. Алып үйдө эле турат. Бир китепканага алып барсам эч ким албай, 1 жыл турду, анан үйгө алып кеттим. Эч болбосо белек кылып берерим бирөөлөргө деп. Үйгө келген адамдарга, меймандарга. Ооба да ошентип белек кылып берейин деп чыгарып алдым. Анан үйдө турат.
китептер. Эми ошо немеге алып кетем, ноокатка да алып кетем дагы. Бул китептерди Оштун бир магазинине тапшырдым. Сатып беребиз деди мейманды. Сулуулуктан улуулуктан алышты, бир 20 китеп, мындан 200 китеп алышты. Сатылдыбы сатылбадыбы билбейм, мен барганда алам да. Ошол эми дагы чыгарайын дейм, чыгармаларынын китептерин. Каражат кыйын болуп атат да. Мына китептин предисловиясын өзүнүн жакшы жан досу, белгилүү кыргыз эл жазуучу Кеңеш Жусупов предисловиясын жазып берген. Аябай жакшына кылып кириш сөзүн жазып берген. Ошол эми ушундай Жана эже айтып кетпедиңизби, чыгармачыл адамдардын аялына оңой эмес депчи. Анан мен азыр отуруп алып аябай таң калдым. Сиз 3 күн жашап турсуз, анан 3 күндөн кийин ноокатта кайын журттагы сиз калыпсыз дагы, анан 7 айдан кийин жолугупсуз кайра жолдошуңузга. Анан бүгүнкү күндө мынтип жаштарды карап көрсөң, бир аз кыйынчылыкка чыдабай эле ажырашып кетип атышпайбы? Анан кандай бир мындай кеңеш бере аласыз? Бул кыйынчылыктарга кантип чыдадыңыз? Эми баардыгына ушугө болу менин апам. Апам, балам, тийсең жашайсың, жакшы жашайсың, дагы келип албагын деп көп насаатты айткан да мага. Себеби апам биринчи неметкенде, апам мен ушинтип Ошко кетип атам ноокатка дегенде, апам: айнанайым балам, узак жер, ата бабабыз тааныбаган жер, кантип экенсиң, өзүң бу жерде орусча тарбия алгансың, орус мектепте окуйт элем да деп неметкенинен, анан кийин анан бул баланы ээрчитип барып тааныштыргандан кийин анан апам көрүп алып, кыздай созулган бала экен, балам, бара бер деди да. Энеден болот да, көбүнчө энеден. Эне насаат айтат да, эне тарбиялайт кызды. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мына азыркы кыздар, мына ата-энелери жок, эненин тарбиясын албай калат да. Билгенин кылып атат. Барат дагы 5 күн жашайт дагы ажырашып кетип атышат. Чыдаш керек да ошол кыйынчылыкка. Кандай кыйынчылык болбосун чыдаш керек. Ошол сиз баягы 3 күндөн кийин кайын журтта калдыңыз. Анан ал жерде, ал жакта дагы сизди эми ошол үйгө, жаңы үйгө көнүш оңой эмес да, бирөөнүн үйүнө бөлө болуш оңой эмес дегендей. Анан ошол жакта дагы мындай жылуу кабыл алышса керек да. 7 ай бою сиз мындай сизди кайненеңиз, кайнатаңызды же кайнэжелериңиз, кайын сиңдилериңиз колдоо көрсөтүп дегендей, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Мен эми орусча сүйлөйт элем да. Көбүнчө тамашалашып, тиги кичинекей майда чүйдө кайын сиңдилерим бар, жеңе орусча бир нерсе деп койсоңуз деп эле күлүп калышат эле да. Анан ошентип жүрүп кыргызчаны үйрөндүм. Мен атайы үйрөнсүн деп таштап кеткен да киши. Ушул жердин ноокаттын эмесин үйрөнсүн. Тилим дагы бурулуп калды ал келгиче. Тилимде ошо оштукча сүйлөп калдым, анака манакка деп. Кайнатам аябай жакшы көрөт эле, кайнатама. Кайненем өгөй болгону менен аябай жакшы аял эле да. Ушундай момун, көп нерсени ошол аялдан үйрөндүм да. Мындай кандай кылсам деп тим эле атайы отургузуп алып үйрөтөт. Жаш эле болчу кайненем 30 жаш кичүү кайнатаман. 3-чү аялы да, 2 аял өтүп кетип, менин кайненем өтүп кеткен, анан да бир аял алган, андан бир уул, бир кыз бар. Мындан 7 бала бар да. Анан аябай жакшы аял эле. Кайнатам урушуп койсо, мен кайнатама таарынып коет элем, кайненем урушса. Сиз эмне энемди урушасыз, урушпаңыз деп сүйлөбөй коет элем. Ошентип жүрүп экөөбүз аябай кандай мындай тим эле жакшы элек да, кайненем экөөбүз. Жакшы аял эле. Көндүм, жакшы көрүшөт эле. Мага кадимки эле өзүнүн балдарына мамиле кылгандай кылат эле. Айтып атпаймынбы, тиги кайнатам сууга жөнөтпөй экинчи. Өзүң алып келип жер сууну деп кайненемди ошентип. Бирөөнүн баласы могу жерде мусафир болуп жүрөт деп. Ушинтип аяп, айтып атпаймынбы, балдарына кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылат эле. Анан бир жолу мындай кичине велосипедтер бар. Бала кеминде мен деле. Анан кайнатам немеге кетет, намаз жумага. Баягы велосипедке отуруп алып, тээп тим эле ойнойм да эшиктин алдында. Анан монтип тээп баратсам эле дарбаза ачылып эле кайнатам туруп калды да, уялып кетип эле, келин мындай, мен тура калсам, балам,
менин балдарыма кошулуп эле баладай болуп жүрө бер десе кайра баягы велосипедке отуруп кайра. Ошо өзүнүн балдарына кандай мамиле кылса мага да ошондой кылат эле да. Көрсө ушу балдардын бир мындай жакшынакай болуп калыптанышына мээрим сүйүү, Ананчы, жакшы мамиле. ананчы. мээрим сүйүү, анан жакшы мамиле. Анан апасынын айтканы жакты да, кызым өзүң тандадыңбы, бардыңбы, эми кыйынчылыкка чыда Чыдагын деген сөзү дагы сизди мындайча айтканда кармап калды. Негизи биздин дагы 5 балабыз музыкалык мектепке барды да. Анан барганда бир эле кызыбыз мындай азыр дагы аябай музыкага жакын да, ал гитарада да баардык аспаптарды ойнойт да. Анан ошол кызыбыз эле таштайм деген жок, бирок ошол 4 балабыз бир 3 жылдан кийин 4 жылдан кийин тажап кеттим таштайм деген учурлары болду да. Анан менин бир таанышым бар эле, ал комузду аябай жакшы ойнойт. Комузду тим эле ойноткондо бияктан угуп эле отургум келет да. Анан ал айтып калды эле да, мен ушул музыкалык мектепти Куренкееваны бүттүм, анан ошол бүткөнүмө апам таасир берди деди да. Кандайча десем, мен бүтөйүн, мен таштайм апа дегенде ал өлүгүн көтөрүп алып туруп экинчи ушул сөздү айтып көр деген экен да. Анан ошол бирок мен азыр апама ыраазычылык билдирем дейт, ошентип өлүк менен мени кармап алып бүтүрөсүң дегени үчүнчү. Анан ошол сөзүн эстеп алып биз дагы мен бирок антип өлүк алган жокмун, бирок балдарыбызга айттык да, отургузуп алып, сен азыртадан бир ишти баштаган ишиңди аягына чыгарбасаң кийин ошого көнүп каласың. Жок, баштадыңбы, эми аягына чыгарышың керек. Биз башында каалооң барбы деп эле киргизгенбиз да, анан бир 3-4 жылдан кийин сөзсүз түрдө балдар тажайт экен да. Анан тажап калып эле анан таштайм дейт экен да, бирок Кудайга шүгүр баардыгы бүтүштү да музыкалык мектепти. Бирок азыр рахмат айтышат ошо бүткөн үчүн, музыкалык жанагындай образованиясы бар үчүн. Анан сизде дагы андай болдубу десем, андай болбоптур. Бирок мындай айырмасын байкадыңызбы? Музыка менен машыккан балдар менен музыка менен машыкпаган балдардын мындай өспүрүм чагы, музыка менен өскөн баланын өспүрүм чагы мындай жеңилирээк өтөт деген, ошол чынбы? Айырмасы аябай кандай. Себеби өзүң айтып кеткендей жадайт дегени жадашат экен да. Кичинесинен баягы музыкага берип койгондо жадайт. Менин балдарым кийин окуду да, мектепти бүтүп эле окуду да музыканы. Мен ошон үчүн окуп кеттиби дейм да. Биз Ырыскелди менен аябай кыйналганбыз да. Ырыскелдини мына Абдыраев мектебине берип коюп качып келет эле да. Жаман шым менен ошо көчөдө ойноп жүргөн шымы менен жылаңайлап качып келгенде уруп туруп кайра алып барат элек да. Эми биз уже мен турмушка чыгып калгам. Кийин менден кийинки сиңдим дагы турмушка чыгып уруп турап кайра алып барат элек да. Кичинекей бала эле да. Ырыскелди Осмонкулов ошо жөнүндө айтып атасыз. Мен бир тууган иним 10-чу бала. Мен улуусумун, ал эң 10-чу бала. Анын ортосунда дагы эжелери бар эле, баарыбыз туруп алып особенно бир өтүп кетти, бир Анара деген сиңдим бар эле. Аябай таасир этти Ырыскелди, ушул убакка чейин айтат. Анара эжекем мен болбосо мен окубай калат элем деп. Ошентип жүрүп музыкант болду. Жакшы, Кудайга шүгүр кандай. Профессионал ырчылардын бири болуп калды. Кыргызстанда. Сиздин бир тууганыңыз бизге бир үн түшүрүп маалымат келген экен, укканга аракет кылып көрөлүчү. Тилекке каршы. Сапат анча жакшы мага угулбай жатат. Жөн гана ыраазычылык билдириптир. Сизге да берген кеңештериңиз үчүн чоң рахмат деп сизге да ыраазычылык билдирип жатат. 140 номери менен бүткөн абонентте. Бүгүнкү тема үчүн рахмат, берген кеңештериңиз үчүн рахмат деген ыраазычылыгын билдирген угарман экен. Баягы баардык нерсенин, ар бир эмгектин акыбети кайтат дегендейчи. Акыбетиңиз кайтып, ушул агай менен биргеликте өстүргөн уулдарыңыз азыркы учурда сыймыгыңыз болуп, кайсыл жерде жүрсө дагы ошолордун баягы чыгармаларын көргөндө, китебиңизде ошол сүрөттөрү бар экен, балаңыз тарткан, берки уулуңуздун, музыкант уулуңуздун баягы чыгармачылык жолдо жүргөнүн көргөндө ушунчалык бир сыймыктансаңыз керек. Сүйүнүп турам, ар дайым эле сүйүнүп турам. Карачы деп туруп. Жакында эле Азиз телевизордон чыкса тим эле аябай сүйүндүм. Анан айын деп кучактап күлөп. Сүйүнөсүң, ар дайым эне сүйүнөт да. Ооба. Папаң көрүп калса болот эле деп дагы кичине неме болуп калдым да. Иштер жакшы, Кудайга шүгүр. Ооба.
тилекке каршы эми бул жашоонун мыйзамы экен Ооба да. дегендей. Кыргыз эли үчүн дагы бул өтө чоң жоготуу. Агайдын азыр арабызда жок экендиги, бирок ошентсе дагы баягы барына каниет дейт го. Артында ушундай агайдын урпактары, уулдары, чыгармачыл уулдары бир атадан, кыргызда айтат эмеспи, атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул дегендей. Чындап эле ушу чыгармачыл адамдын уулдары дагы чыгармачыл болуп, ушу өнөр жолун тандап, ушундай бийиктиктерди багындырып жүргөнү бул дагы сиз үчүн чоң сыймык. Агай жок болсо, агайдын ордун ээлеген эки агай турат дегендей, эки мырзаңыз турат дегендей. Анан сиз дагы кайрат кылыңыз, албетте эже. Балдарың жакшы болуп жүрсө жаш жүрөсүң. Жаш жүрөсүң. Көңүлүң көтөрүлүп. Көңүлүң көтөрүлүп, эч кандай бир кайгы жок. Балдарым ордун алды деп. Мен да угуп калдым эле да, ошо классикалык музыканы укканда балдарга өзгөчө алар мындай интеллектуалдык жактан өзөт деген деп окудум эле да. Анан чындап эле мен ушул нерсени сиздин балдарыңыздан көрдүм. Агай деген дайыма жанагындай классикалык музыка коюп берчү экен. Анан мен көрдүм да, ошо балдар өскөнүн интеллектуалдык жактан балдарыңыз өздөрү эле китеп окучу экен, көп китеп окучу экен. Бүгүнкү күндө мындай тилекке каршы балдардын китеп окуганын көрбөйбүз, соткада эле отурушат. Ооба. Анан кантип кызыктырса болот ошо балдарды китеп окуганга? Мүмкүн мен ким түрткү болду ошол? Кичинесинен китепти көп окуп берет элем. Анан детсадка баратканда дагы балам жанагы окуп берген китебимди айтып берчи дейт элем. Детсадка жетелеп баратып айтып беришет эле. Анан жанагы уулум, чоң уулум неме жанагы Михалковдун английский песенки деген моундай китеби бар. Бүт баарын жаттап алган. Ошону детсадка барганча айтып берчи да. Детсадтан келатканда да айтып берчи. Ошентип эле анан кызыктырып балдарды китепке өзүң кызыктырасың да. Ата эне кызыктырат да. Анан папасы дагы мынауну оку балам, мынауну деп кызыктырып турат эле да. Карасаң мынауну деп өзү окуп берип неметип турат эле. Ошондон анан балдар неме кызыгат да. Болбосо айтпасаң каякта өзү эле кызыгат. Папасы өзү дагы көп китеп окучу экен, жанагындай библиотекасы. Библиотекабыз көп, аябай китебибиз көп эле да. Азыр эми тиги ошо немеде калды, ал китепкана. Ноокаттагы үйүңүздө? Жок, биякта тиги Галянын үйүндө. Ошол жерден өтүп кетти да, ошол жерден койдук да. Ошол жакта китепкана. Эми мен дагы кийин көп китеп алгам, бизде да китеп көп. Ошо детскийне неметип койгонбуз 2 полкада. Мен негизи сиз жана айтып аттыңыз го, пьесалары да көп деп, ошол нерселерге да кызыгып көргүм келип, ошону окугум келип турат да. Анан дагы кандай алдыда максатыңыз бар мындай ошол? Мен биринчи эле мынауну чыгарбай туруп, ошо пьесаларын чыгарайын дегем да. Режиссерлор сурайт себеби. Пьесалар керек эле деп. Рукопистери бар эле үйдө. Анан мынауну чыгарып калдым биринчи эле ноокатта жүрүп. Эми ошо пьесаларын чыгарсамбы жыйнак кылып деп атам да. Оюм ошондой. Каражатыма карайм дейм кандай. Бирок кол жазма түрүндө пьесалар сакталып турат, сизде? Ошо печатать этилгендери бар үйдө. Жакшы экен. Анда чындап эле агайдын эмгектери жерде калбасын деген тилекти биз дагы тилеп турабыз. Мен да өзүм тараптан дагы ушул сизге абдан жардам бергим келип турат да, ушул чыгармаларды топтогонго же которгонго же бир жарыкка чыгарганга мүмкүн болушунча. Жакшы болот эле. Сизге абдан чоң рахмат эже. Ушундай убактыңызды бөлүп бизге келгендигиңиз үчүн, бизге убактыңызды арнап атайын. Ошо өзүңүз эми жаш курагыңыз дагы улгайып, ушинтип эми калса дагы тыштагы суукка карабай, бүгүн эмнегедир жамгыр жаап, аба суук болуп турат го. Ошентсе дагы биз менен келип убакыт бөлүп ушул жакшынакай маек куруп бергениңизге мен эмнегедир тойбой калдым да. Ушул дайым эле ушундай. Силерге рахмат. Издеп таап, мени алып келип чакырып ушинтип маек кылып отурганыңарга чоң рахмат. Ооба, рахмат эже. Ар дайым эле ушул өнөр жолу эч качан өлбөйт эмеспи? Өнөрлүү өлбөйт деп айтылат, Агай өтүп кетсе дагы артындагы эмгектери чындап эле сиз барда, балдары барда, неберелери барда эч качан унутулбайт. Сиздер салып кеткен жол, сиздер түзүп берген пайдубал дегендей алардын жашоосунда эми узак убакытка чейин мындай муундан муунга өтүп, ылайым неберелериңиз дагы ошол чоң атасындай болуп,
ошо өнөр жолун тандаган же болбосо ушу келечекте ордун тапкан бир жакшы инсандардан болушун каалайбыз. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Ден соолук каалайбыз эже, оорубаңыз. Дагы келип туруңуз, буюрса дагы байланышта бололук, ушул агайдын чыгармачылыгын андан ары ушу калай калың журтка, кийинки муундарга тааныштыруу аракетин биргеликте жасайлы деген ойду айткым келип турат да. Балдарыңыздын таланттары өрчүй берсин мындан ары Рахмат. дагы. Анан балаңыздын саксофон ойногонун аябай уккубуз келип калды да. Ой, Сиз концерт тууралуу Концерт айттыңыз. айтып Качан алам. болот дедиңиз кайра? бул Ырыскелдин концерти болот. Оркестр менен жанагы Бакыт Алишеров деген композитордун творческий кечеси болот экен. Ошондо Ырыскелди көп ырдайт, көбүнчө ошо Бакыттын ырларын ырдайт да. Балам болсо бир немеде постоянно ойнойт, жанагы ресторанда саксофон Азиз Гапаров деп ар дайым неме берет, реклама. Ошол жерде ойнойт. Балаңыз да композитор экен, музыка Жазгысы келет, жазгысы келип, ошо бири ошол неменин Апендинин түшү дегенди жазган, ошондон кийин жазганын көрө элекмин. Возможно, жазып аткандыр. Ойнойт да тиги өзүнүн чыгармаларында ойногондур. Ооба, ардактуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Бүгүн биз балдардын талантын өстүрүүдө эненин таасири канчалык деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Ошол чыгармачыл уулдарды, өнөр жолун тандаган уулдарды тарбиялап өстүргөн инсан, белгилүү жазуучу, прозаик, драматург Мырза Гапаров агайдын жубайы Осмонкулова Алмажан Каниметовна эже бизде мейманда болду. Терең ыраазчылык эже, дагы бир жолу ден соолугуңуз чың болсун, балдарыңыз, неберелериңиз менен бирге бакубат турмуш кечирип, урмат сыйдын үстүндө жүрө бериңиз. Биз болсо, ардактуу угармандар, сиздер менен туура бир жумадан кийин жолугушабыз. Сиздер үчүн кызматта мен, журналист Асель Кайыпова жана психолог, үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант Зульфия Абдрасулова болдук. Режиссерлук пультта Канат Алманбетов кызмат кылды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта болуңуздар. Ар бир үй бүлөгө аманчылык, бейкучулук каалап, саламатта калыңыздар. Жакшы калыңыздар.